Экс-президент Алмазбек Атамбаев эч кимден башпаанек сурабай өз өлкөсүнө аман-эсен кайтып келип, артынан айтылган айрым сөздөргө чекит койгондой болду. Атамбаев Кыргызстанга келери менен алыс жакта иш сапары менен жүргөндө партиясында ээн баштык кылган айрым мүчөлөрүн баш кылып, фракция лидери Иса Өмүркуловду партиянын тизмегинен чыгарып, дароо жогорку кеңештеги депутаттарга аны фракция лидерлигинен алып түшүү туурасында катын жолдоду. Эми КСДП фракциясынын чечими кандай болот? Партия жолдогон каттын чечиминен кийин билинет. Facebook колдонуучусу Аскер Сакыбаев: КСДП менен Иса бүгүн баарыбызды тойгузду. Ушуну ашкылал эме. Активист Ринат Самудинов: КСДПдагы саясий кеңештин мүчөлөрүнүн эле шору болду. Оңго басса өз өлөт, солго басса ат өлөт. Facebook колдонуучусу Максат Шаки: эгер КСДП депутаттарынын көбүн партиядан чыгарса, жогорку кеңеште эмнеси калат? Журналист Медер Шерметалиев: КСДП мүчөлөрүн бирден чыгара берип, аягында партияда Шаршенич өзү жалгыз калбасы болду. Иса Өмүркуловдун партиянын тизмесинен чыгарылышын колдоп добуш берген политсоветтин мүчөлөрүнүн тизмеси баарына кызык болду. Журналист Марат Тагаев: КСДПнын политсовети кайсы камикадзе Өмүркуловду чыгарууну колдоптур, көрсөтсүнчү гана. 4-ü камакта, 10-у депутат, 5-6-сы кызматта, 5-6-сы ак үйдүн эшигин жыртып жүрүшөт деп тизмесин жарыялаган. Партиядагы кызмат ордунан кол жууган Иса Өмүркуловдун партиядан чыгарылышы соц тармакта ар кандай талкууну жаратып, биринде бул боюнча суроо жаралса, экинчиси мыскылдап тамашага айландырып жиберди. Активист Ринат Самудинов: партиянын эң негизги максаттарына, уставына каршы келгендиги үчүн партиянын мүчөлүгүнөн четтетилди дегенин окуп, менде суроо туулат. Партиянын кайсы максаттарына, конкреттүү максаты эмне? Кыргызстандагы партиялардын көбүнчөсүнүн максаты жок. Алар эң негизги максатты бийликке жетүүнү аташат. Бирок бийликке жетүү эң негизги максат эмес да. КСДП убагында бийликти кармап эле турду го, эмнени кыйрат алды. Максаты жок бийликке жетип алсаң, азыркы учурдай болуп элге уят болосуң да. Атамбаев экинчи ирет бийликке жетүү максатын алып эмнени кыйратмак эле. Атамбаевда бир эле максат бар: өч алуу. Бүгүнкү күндө эки дөөнүн чабышын эле көрүп жатабыз. Мамлекетте болуп жаткан кырдаалдан кантип чыгарабыз деген сунуштарды уккум келет. Ошол сунуштардын тегерегинде талаштын атаандаштыгын уккум келет. Facebook колдонуучусу Адилет Алы Мыктыбек: маршрутта келаткам, радиодо Иса Өмүркуловдун ырын койду, депутат эмес, ырчынын. Активист Аманбол Бабакулов: Исанын ыры ырдалып бүттү окшойт. Атамбаевдин кадыры Отунбаеванын президенттик доорундагы чечими менен 2011-жылы Бишкек шаарына мэр болуп шайланган Иса Өмүркулов ошол кездеги депутат Равшан Жээнбеков менен Азаттыкка түз эфирге чыккан видеосу Facebook тармагына жайгаштырылды. Facebook'ta bir суроо бердим мен сизге келип түшкөн суроолордон да. Иса Өмүркулов кимге жооп берет, кимдин алдында отчет берет деген суроо келди да. Сиз кимге баш ийесиз? Азайбай Отунбаевга карыз болуп калды деп. Мен эми бул туура эмес. Урматтуу депутат Равшан бир аз аша чабып атат. Бул закондо турат. Закондун негизинде дагы жолу кайталайм, шайлоо болду. Мени мэр катары шаардын кеңешинин депутаттары шайлады. Сөзсүз түрдө мен шаардыктардын алдында, шаар депутаттарынын алдында гана жооп берем. Бул арада Кактус медиа басылмасы баягы КСДП Атамбаевсыз деген кыймылды Иса Өмүркулов депутат Асылбек Жээнбеков менен бирге уюштурган деп жазып чыкты. Кактус медиа КСДП Атамбаевсыз деген кыймылды партия мүчөлөрү менен биргеликте Иса Өмүркулов депутат Асылбек Жээнбеков менен уюштурганын кыймылдын координатору Сагынбек Абдрахманов билдиргенин жазып чыккан. Анын сөздөрүнө кандай дейсиз? Жанагы сиз жетекчи болот дегенчи. Кудай буюрса, эмне десем, биздин тарбиябыз, биздин ушу дүйнө таануубуз, көз карашыбыз эч качан буга барбайбыз. Бизге Бакиев менен Акаевдин чоң мындайча айтканда бизге эле эмес, жалпы элге, келечекте боло тургандарга баарына сабак болуш керек. Партиясынын тизмесинен чыгарылган учурда жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидерлик кызматын ээлеп турган Иса Өмүркуловдун жылдык декларациясындагы жыйынтык бул арада баарына кызык болсо керек. Иса Өмүркулов 2016-жылдын 31-декабрына тапшырган декларациясында жыл ичинде 944.510 сом киреше тапса, мал сатуудан 4.200.000 сом тапканын көрсөткөн.
Өмүркуловдун дарегине катталган ишканалары, мүлктөрү, жашаган үйлөрү, Борбордогу баатирлери, шаардын четиндеги сарайлары туурасында поликлиника сайты 2017 жылы атайын тактап чыккан видео тасмасынан көрүүгө болот. Калган мүлктүн баары тең, мисалы үчүн аялымга оформить эткен, албетте мага да айырмасы жок, аялымдын никебиз бар. Бул арада КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Иса Өмүркуловдун ички туюмун түшүнүп жатканын жана ал партия лидери Атамбаев менен жолукпаганын, полицейөткө келбегенин кабарлады. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Иса Өмүркулов партия лидери Алмазбек Атамбаев менен жолуккан эмес жана полицейөткө келген жок. Кечеги жолугушууга да чакырылган, бирок ага да келген жок. Facebook колдонуучусу Алмазбек Ахматалиев КСДПга кийинки кадамы менен Асылбекти партиядан чыгарабы. Саясат ысык болот, от болот. Ал учурда жаныңда бакылдаган дос болот. Жаның күтүлбөгөн тааныштарга толот. Айтор көчөсүндө күндө той болот. Кайнаган саясат өз казанында кайнап, элдин тынчтыгына, ынтымагына терс таасирин тийгизбесе, кызмат түбөлүктүү болбогондуктан ээр талашкан лидерлер кылт этип, муну да эске илип алса жакшы болот беле деген ой жаралат. Next телеканалы көрүүчүлөрүнүн окурмандарынын талабы менен Next.kg дарегин негиздеп ишке киргизген. Эфирде көрсөтүлгөн маалыматтарды Next.kg дареги аркылуу көрүп, өзүңүздүн сунушуңузду, пикириңизди калтырсаңыз болот. Мындан сырткары ар бир программага лайк басканды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.